Акыркы суткада Кыргызстан боюнча дагы 6 киши коронавирусын жуктуруп алды. Бул тууралуу брифингде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Алардын үчөө Бишкекте, бири Ош шаарында, Ош облусунда бирөө, дагы бири Баткенде жашайт, деди Үсөнбаев. Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 1117ге жетти. Анын ичинен 783-ü айыгып чыкты. Тилекке каршы 14 бейтап каза болуп калды. 11 майдан тарта айрым аймактарда өзгөчө абал режими алынып, ал эми өлкө боюнча киргизилген өзгөчө кырдаалдын мөөнөтү узартылды. Бишкек, Ош шаарларында Ат Башы районунда жана Чаткал районунун Канышкыя аймагынын карантин жарыяланды. Бул жергиликтүү бийликке кырдаалга жараша чектөөлөрдү киргизүүгө укук берет. Өткөн сутканын ичинен Кыргызстанда 38 бейтап коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын ичинен Бишкек шаарынын 31, Жалал Абад облусунан 5, Нарын облусунан 2 киши сакайган. Ушуну менен республика боюнча 783 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. Арасында 6 медицина кызматкери да COVID-19ду жеңип чыкканы айтылат. Ал эми өткөн суткада жуктурулагандар катталган жок. Жалпысынан республика боюнча 248 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталган. Учурда 200 медик айыгып чыкты. Май айынын аягына чейин Москва, Оренбург жана Новосибирск шаарларынан чартердик каттамдар уюштурулат. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирүү учурунда Оренбургдагы Россия-Казакстан чегарасында кайрадан 500дөй жараны топтолуп калганы белгиленет. Мекендештерди өлкөгө алып келүү боюнча иштер уланууда. Акыркы мезгилде айрым саясий партиялардын, коммерциялык эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү жоопкерчиликсиз билдирүүлөр жасап, кыргызстандыктарды алып келүү кызматын сунуштаган учурлар көбөйдү. Тилекке каршы алар жалган маалымат таратып, өздөрүн пиар кылууда. Бул мекендештерибиздин абалына терс таасирин тийгизди, дейт маалымдайт өкмөт. Мындан улам чет өлкөдөгү жарандарды алып келүү иштери Тышкы иштер министрлиги тарабынан гана жүргүзүлөрүн эскертет. Уюштура турган каттамдар тууралуу так маалыматты элчилик консулдуктан алуу сунушталат. Ошондой эле кыргыз өкмөтү мекендештерди чыгымчылдыкка алдырбоого жана билет сатам же транспорт уюштурам деген ортомчуларга ишенбөөгө чакырды. Акыркы маалыматтарга караганда дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктургандар 4,5 миллиондон ашты. Ооругандардын саны боюнча сап башында АКШ, Россия, Улуу Британия, Испания жана Италия келе жатат. Башка нерселердей эле акчанын бетинде дагы коронавирус бир нече саат бою кармалат. Андыктан пандемия учурунда колдон келишинче накталай акчаны азыраак алышып беришүүнү сунуштаган микробиолог Евгений Плисовдун пикирин Известия басылмасы жазып чыкты. Албетте мүмкүнчүлүк болсо бардык төлөмдөрдү банктык карта аркылуу ишке ашырган жакшы. Эгерде накталай акчаны кармап, бирөө менен алышып беришүүгө туура келсе, антисептикалык каражат пайдаланыңыз. Үйгө келгенде колду самындап жумайынча эч ким менен учурашып же балдарга жол ой көрбөңүз, деди адис. Булак Спутник Эджи.